Кадамжайда куткарылып калган өспүрүмдүн өмүрү кыйылды. Ата-энесине жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Аyoосуз мушташкан Бишкекте талпама-талпа мушташууну уюштургандар кармалды. Шашылыш билдирүү 15-16 июль күндөрү өтө каттуу жаан болуп сел жүрөт. Сак болуңуз. Балыкчы шаарынын мэри сизге жакчы беле, бирок жумуштан бошотулду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кадамжайда энесин куткарып калган өспүрүмдүн өмүрү кыйылды. Окуянын чоо жайы Кадамжай районундагы Масалиев айыл аймагындагы Исфайрам дарыясынын жээгинде жайгашкан көлмөгө чөккөн өспүрүмдүн сөөгү табылды. Бул тууралуу ОКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2025-жылдын 13-июль күнү көлмөгө бир өспүрүм чөгүп кеткендиги тууралуу кабар түшкөн. Өздүк булактын айтымында каза болгон өспүрүм сууга чөгүп бара жаткан 8 жаштагы энесин суудан түртүп чыгарып, өзү чөгүп кеткен. Издөө куткаруу иштерине Кадамжай райондук көзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 10 куткаруучу, ИИМден 8 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 8 жаран, айыл өкмөт тарабынан 2 экскаватор тартылган. Кечээ эртең менен саат 8:12 куткаруучулар сууга чөккөн өспүрүмдүн сөөгүн таап, жакын туугандарына өткөрүп беришти. Бишкектеги 12-кичи райондо мушташ уюштурган шектүүлөр кармалды. Майда бейбаштыкка шектелген жарандар кармалды деп маалымдады Бишкек шаарынын Октябрь риптин басма сөз кызматы. Белгилүү болгондой 13-июлда 12-кичи райондо мушташ чыккан. Факт катталган жана 2002, 2003, 1998, 2001 жылы туулган жарандар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ош Кара сууна жолу 2 тиркелүү болуп курулат. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев иш сапары менен Кара суу районуна барып, Ош Кара сууна жолунун оңдоп түзөө иштерине карата даярдыктарды жеринде көрдү. Иш сапардын алкагында жаңы жолдун болжолдуу долбоору талкууланып, кошумча сунуш пикирлер айтылды. Беле кетсек, буга чейин Камчыбек Ташиев Ош шаарында өткөн жыйында аталган унаа жолунун курулушу жакын арада башталарын маалымдаган. Ушул билдирүүгө ылайык облус жетекчиси Жантаев тиешелүү жетекчилерге долбоорду кыска мөөнөттө бүтүрүү, ишке ашырууга байланыштуу конкреттүү тапшырмаларды берди. Болжолдуу долбоорго ылайык Ош Кара суу жолу 2 багытта 2 тиркелүү болуп курулат. Жолдун 2 тарабында велосипед жолдору жана жөө адамдар өтүүчү тротуар салынат. Ошондой эле заманбап жарыктандыруу системасы орнотулуп, жолдун ортосу көрктүү гүлзарлар менен кооздолот. Ош каналга түшүп кеткен 21 жаштагы жигиттин сөөгү табылды. Ош шаарындагы Озгур айылынан агып өткөн Увам каналына түшүп кеткен 21 жаштагы адамды издөөнүн натыйжасында 13-июлда куткаруучулар тарабынан сөөгү табылып, ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп берилди. 2004-жылы туулган жаран 12-июль күнү аталган каналга түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Издөө иштерине ОКМдин 38 куткаруучусу, ИИМден 10 кызматкер, туугандарынан 20, жалпы 68 адам чыгышкан. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Көк Жаңгак шаарында үй өрттөнүп кеткен 2 үй бүлөгө там салдырып беришти. Жыгаш там былтыр күздө толугу менен өрттөнүп кетип, көп балалуу 2 үй бүлө үй жайсыз калган. Келин алар өлкө башчы менен ОКМК төрагасынан жардам сурап кайрылышкан. Там салууга 10 миллион сомдон ашык акча бөлүнүп, заманбап 2 үй тургузулуп, ээлерине салтанаттуу тапшырылды. Димаш Кудайберген Ысык көлдө фестивалда ырдайт. Белгилүү казак ырчысы Димаш Кудайберген өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына видео жүктөп, Ысык көлдө өтө турган Мейкин Азия фестивалына ардактуу конок катары чакырылганын билдирди. Мени Мейкин Азия эл аралык фестивалына ардактуу конок катары чакырышты. Ыраазычылык билдирип, аманчылык каалайм. Ысык көлдөн жолугушканча деген атактуу ырчы. Фестиваль 20, 21, 22 июль күндөрү өтүп, Азия менен Европанын 25тен ашуун өлкөсүнөн келген өнөрпоздордун башын бириктирет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкөдө 15-16 июль күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөрүн маалымдады. Кабарлангандай, бул күндөрү күтүлүп жаткан өшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ысык көл, Нарын облустарынын тоолуу, Той этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Андыктан УКМ арыктарды, сел каналдарын тазалап, кырсыктын алдын алуу иштерин жүргүзүү зарылдыгын эскертет. Тоолуу аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуу сунушталат. Кандайдыр бир кырдаалдын күбөсү болсоңуз, токтоосуз 112 кызматына билдириңиз. Чалуу акысыз күнү-түнү кабыл алынат деп билдирди министрликтен.
Балыкчы шаарынын мэри Султан Кермалиев ээлеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71-беренеси жетекчиликке алынып, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарынын мэри Кермалиев Султан Шарипканович ээлеген кызматынан бошотулду деп жазылат маалыматта. Мамилеси да өтө начар. Окурман Ош облустук балдар ооруканасындагы кезекке даттанды. Ош облустук балдар ооруканасында саат 9:20 чоң кезек жаралды. Мындай билдирүү окурман тарабынан порталыбыздын элдик кабар бөлүмүнө келип түштү. Окурман анда ооруканага келген адамдардын саны көп экенин белгилеп, медайымдардын мамилесине да нааразы болду. Алыстан багыттама менен келген бейтаптарды дагы мажбур талон менен гана кабыл алып жатышат. Медайымдардын мамилеси да өтө начар. Бул көйгөйдү кантип четсе болот? Жооптуу жетекчилер көңүл бурушса жакшы болмок. Элдин убарасы оорукчан балдардын убакыты текке кетип жатат деген кайрылууда окурман. Булак Супергежи. Таласта мамлекеттик номуру жок автоунаа токтотулуп, айдоочусуна айып пул салынды. Талас облусунда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери тарабынан мамлекеттик номуру жок БМВ үлгүсүндөгү автоунаа токтотулду. Маалыматка караганда унаанын айдоочусу Айтматов районунун тургуну болгон. Ал автоунааны мамлекеттик каттоо номуру жок башкарып жүргөн. Бул факт боюнча айдоочуга 10 000 сом өлчөмүндө айып салынды. Унаа айып короого токтотулду. Булак Турмуш Кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Проспект полгода. Но что плохого, смотрите, ребята, что плохого тут, хорошо? Там что сказали, вроде, всегда ел қандай разы ба? Кечіне сабыр қылсаң, кечіне сабыр қыласың. Анан кейін ажекелер. Эме кем, қанат. Бұл жерде мына фасад оңдаш керек, емеші. Фасадта жолды, соның бұл қалды, тротуар болады, жол болады. Енді о екі бетінің фасад оңдаш керек, қатына қай қылыпшы. Әркім өзінікі. Үйіне ішіне келсе қоқан, сыртына шықса Бангладеш. Сыртын оңдаш керек, ішін оңдаш.